Өтө боорукер беримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул таалим программасына жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп бүгүнкү эфирди баштайбыз. Ушул элибизге Кыргызга деги эле ушул жалпы ислам журтуна ат көтөргүс, нар көтөргүс иш жасап аткан. Сиздер айрымдар балким жакындан билет, айрымдарга буюрса бүгүн таалим сабак болот деген ойдобуз. Бир нече китептерди которгон, окумуштуу ислам таануучу, манас таануучу Кыргызга кызмат кылган биздин устат агайыбыз келген. Мынакей алдыңыздарда көрүп тургандай бул көтөрүш үчүн эле келген китептер экен. 20дан ашык китептерди ушул чыгарган. Дарак басма үйүнүн негиздөөчүсү устатыбыз Сейитбек Идрисов агай. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Кош буlduk. Жакшы, рахмат. Эл журтуңуз менен, окурмандар менен, көрөрмандар менен, угармандар менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына Темирон агай эфирге чакырып, сиздер менен кенен баарлашып, өзүбүздүн ишмөдүүлүгүбүз боюнча, өзүбүздүн жеке баягы эмгектерибиз боюнча кеңири тааныкканга аракет кылалы деп отурабыз. Бардык аракеттерибиз, бардык иштерибиз ушул элибиз, жерибиз, өлкөбүз, ушул динибиз үчүн деп ушундай ниет менен иштеп келе жатабыз. Кудайым буюрса алдыда колубуздан келишинче кеңири маалымат бергенге аракет кылабыз. Алла разы болсун. Агай, биринчиден ушу убакыт бөлүп келгениңизге Кудай разы болсун. Рахмат, сизге чакырганыңызга сизге рахмат. Адамга эки нерсе жетпейт дейт. Биринчиси убакыт, анан экинчиси акча такыр жетпейт экен. Аны убакыт бөлгөнүңүзгө Кудай разы болсун. Сөз мынакей буюрса дароо эле суроолор келип атат. Биз TikTok'то да тиз эфирдебиз. Суроо, сунуш, пикирлер болсо берсеңиздер болот. Кайсыл жерин жараны дейт. Мен билем, ошол Кыргызстандын жараны, анан кереметтүү таза аба, чоң алайдан чыккан устатыбыз. Баягы өзү ушул аалымдар, кыйындар өзү таза суу ичсе, анан таза жерде жүрсө, мындай таза илим жыгат деп айтат. Анан өзүңүздү бир тааныштыра кетсеңиз, көрөрман болуп. Мен аты жөнүм Сейитбек Идрисов, Ош областынын Чоңалай районунун кулуну, Карамык деген айылда 1980-жылы төрөлгөм. Айылда ошол өзүнүн айылдык мектеп, Ленин орто мектебине 1998-жылы бүтүргөм. Университетти бүтүргөндөн кийин биз Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк Манас университетинин түркология факультетинде окудум. Алгач даярдоо курсунда 1 жыл, андан кийин университеттин өзүндө 4 жыл, андан кийин магистратурада 2 жыл, жалпы 7 жыл Манас университетинде илим алдым. Мен университетти бүтүргөндөн кийин дагы Улуттук илимдер академиясында Тил жана адабият институтунда иштедим. 3 жыл илимий изилдөө иштерине катыштым. Ал жерде көптөгөн окумуштуулар менен тажрыйба алыштык дегендей көп нерселерди үйрөндүк. Андан кийин көпчүлүк элге, жалпы баягы окурмандарга таанымал болуп калган болсо керек эле, мен 10 жылдан ашык Шоокум илим, турмуш жана маданият журналында башкы редактор болуп иштедим. Бул журналда дагы биз көптөгөн журналисттер менен, көптөгөн жазуучулар менен, редакторлор менен, башкача айтканда ошол баягы интеллектуалдык чөйрө менен кенен тыгыз байланышта иштеп, ошол жактан да көп тажрыйба алдык десек болот. Андан кийин тажрыйбабыз белгилүү бир тажрыйба алгандан кийин өз алдыбызча Дарак деген басма үй ачып, мына ушул 4-5 жылдан бери Дарак деген басма үйдө көптөгөн элибизге, жерибизге, баягы маданиятыбызга, тилибизге салым кошолу деп, кыргыз тилибизге салым кошолу деп ушундай бир жакшынакай китептерди чыгарганга аракет кылып келе жатабыз. Албетте мен баягы бул китеп жаатына, бул жазуучулук, которгоочулук жагына кандай кирип калдым дегенде, мен ошол Манас университетиндеги мугалимдерим менен ыраазычылык билдиргим келет. Агайларыма, ал жерде Кадыралы Коңкобаев деген агайым бар, мен түрколог, бүткүл түркология дүйнөсүнө белгилүү профессор, доктор агайыма ыраазычылык билдиргим келет. Ошол агайым да ошол котормого, жазууга көбүрөөк шыктандырчу мени. Андан кийин азыр Улуттук илимдер академиясында Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору академик Абдулдажан Акматалиев деген агайыбыз бар.
Анан ошол эле мезгилде драматург болуп кеткен Салижан Жигитов деген агайыбыз бар эле. Ошол Манас университетинде көптөгөн баягы Түркияда бүткүл түрк дүйнөсүндө белгилүү болгон түрколог агайларым бар эле. Ахмет Биржан Ежуласын, Ахмет Дован деген сыяктуу, Лейла Карахан деген сыяктуу агайларым бар эле. Ошол кишилердин баардыгы баягы бизди ошол илим чөйрөсүнө, котормочулукка көбүрөөк шыктандырып, ушул жаатка биз кадам таштап кирип калдык. Баракелде. Агай, сон буюрса өз негизи адеп боюнча да ошол улуу муунду, ата бабаларды, анан устаттарды айтып өтүү бул абдан чоң ыйык милдет. Көп залкарлардын, көп илим посттордун алдынан өтүп, буюрса 20 ашык китептер чыгарып атасыз. Куран адептери, мынакей муктасар боюнча жакында чоң бир иш-чара болду. Улуттук Манас театрында. Молдолор, алымдарды ушул эске алып, мен билгенде бул экинчи иш-чара болду окшойт. Оштодо болгон экен. Баягы конкурс кылып, анан аларга баягы баш байге кичи ажылкы умурага жолдомо, анан акчалай. Жалпы ошол мен жаңылбасам ушул байге фонду 2,5 миллион сом болду деп айттыңыз. Ушуга токтолуп кетсеңиз. Эмнеге себеп? Мына колуңузда турган Муктасар, алдыңызда турган Муктасар ал-Викая деген китеп. Бул китепти негизги автору, китепке кыскача токтолоюн, анан кийин конкурска өтөлү. Китептин автору Убайдулла бин Масуд. Бул киши хижри жыл санак боюнча 8-кылымда, милади жыл санак боюнча 13-кылымда жашап өткөн Орто Азиялык Ханафи мазхабы боюнча белгилүү аалым киши болгон. Бул кишинин Муктасар ал-Викая деген китеби биздин Ханафи мазхабы боюнча эң мындай аалымдар тарабынан мындай бышыкталган, аалымдар тарабынан мындай ишеним көрсөтүлгөн 3 китептин бирөөсү ушул болуп эсептелет. Бул биздин Орто Азия чөлкөмүндө Ханафи мазхабы боюнча көптөгөн аалымдарыбыз, биздин имамдарыбыз ушул китептен бул Ханафи мазхабы боюнча баягы шариаттын эрежелерин камтыган фых китеп болуп эсептелет. Ушул китеп биздин баягы мечит имамдарыбызга аябай пайдалуу китеп болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул китепти тандап биз конкурска койдук. Бул китептен биринчи конкурсубуз 2024 жылы Ош областындагы жана Ош шаарындагы жалпы 1200 мечит имамына ушундан конкурс уюштурганбыз. Андан кийин бул эми областтык деңгээлде болчу. Анан быйылкы жылы 2025 жылы республика боюнча бүткүл Кыргызстандын бардык аймактарындагы, бардык айылдарындагы мечит имамдарына ушул китептен республикалык китеп окуу конкурсу уюштурдук. Анан бул китептин жанында Ислам банкинги деген китепти дагы конкурска койгонбуз. Бул китептин спонсорлугу Эм банктын Эм Исламик деген ислам терезеси ушул спонсор болушту. Алар тарабынан ошол жалпы бизге 2,5 миллион, сиз айткандай 2,5 миллион сом акча бөлүнгөн. Бул каражат кайга кетти? Биринчиси китептерди, ушул 2 китепти бүткүл Кыргызстандын бардык аймактарындагы мечиттин имамдарына чыгарып, бекер ошолорго тапшырдык. Баракелде. Андан сырткары ошол бөлүнгөн демөөрчүлүк каражатты биз республикадагы баягы жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык катарында коюп бердик. Жалпы республика боюнча ошол 2,5 миң имам сынакка катышкан. Ошолордун ичинен 32 имамга биз сыйлык бердик. Булар кайсылар? Ар бир областка 3төн областтык деңгээлде сыйлыктар тапшырылды, акчалай сыйлык. Андан сырткары республикага, областтардын ичинен эң жогорку упай алып, республикалык деңгээлге чыккан 9 имамга алгачкы экөөсүнө умрага сапарына жолдомо берилди. Андан сырткары 7 имамга ошол республикалык деңгээлдеги акчалай сыйлыктар коюлду. Биринчи орунга умра сапарынан сырткары биринчи орунга республикалык орундарга 40 миң сом, анан экинчи орунга 35 миң сом, үчүнчү орунга 30 миң сом, анан калган 4 орунга 25 миң сомдон ушундай сыйлыктарды коюп, имамдарга ушундай бир республикалык деңгээлде жогорку бир
иш-чара өткөрүлдү. Бул иш-чараны уюштуруучулар Эм Исламик, Дарак басма үйү, анан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы болду. Январь айында башталган иш-чарабыз ошол кече июнь айында жыйынтыкталды. Бул иш-чара мечит имамдары үчүн ушунчалык пайдалуу болду десек болот. Себеби көбүн эсе мындай жоопкерчиликтердин көпчүлүгү мечит имамдарына жүктөлөт да. Ооба. Бирок аларга багытталган, аларга негизделген бир иш-чара тилекке каршы көп болбой келет да. Бул иш-чаранын ошол мечит имамдарына багытталгандыгы өзгөчө бир эме болду, мындай жакшы жак болду. Анан мечит имамдарына бул бир чети китепти окуп калышты. Экинчи жагынан китепти окуп, конкурска катышам деп китеп окуп атып көп маалыматтарга ээ болушту. Башкача айтканда алардын сабаттуулугун арттырууда аябай маанилүү бир иш-чара болду да. Анан кээ бирөөлөрү аябай жакшы окугандыктан, бул китепке аябай маани бергендиктен сыйлыктан жакшы орундарга ээ болушту. Сыйлыктарды алышты дегендей, сертификаттарды алышты. Анан бул иш-чарада биз дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетишибиз керек. Мечит имамдарына көбүнчө мындай муктасар китеби менен чектелбестен, ислам банкинг китебин дагы баягы биздин Кыргызстанда азыр ислам каржылыгы дейли, ислам каржылыгы боюнча атайын банктарда, кээ бир банктарда ислам терезелери ачылып, бирок коомчулукта ушул ислам банкинг боюнча көп маалымат жетпей жатат да. Тилекке каршы. Биз ушул Дарак басма үйүнөн ушундай ислам банкинг деген ошол эл коомчулуктагы суроолордун баардыгын топтоп, ошолорго устаздар тарабынан, ошол Тажидин Ишанкулов устаз тарабынан суроолорго жоопторду таап, ушундагы китеп кылып чыгардык. Анан бул мечиттин имамдары дагы ошол китепти окуп алышып, сынакка даярданышып, көп маалыматка ээ болушуп, элден келип аткан ислам банкинг боюнча же болбосо фыкх темалар боюнча, намаз, орозо, зекет, ажылык боюнча суроолорду ушул китептерден окушуп, элге чыгып баягы туура маалыматты жеткизүүдө бул иш-чара аябай жакшы бир өбөлгө түздү десек болот да. Анан мечит имамдары көбүнчө бизде мындай мечит имамы мечитке чыгып баян кылат, намаз окутат деп ушундай бир имамдарга болгон жеңил көз карашты биз мындай жоёлу деп атабыз да. Биз имам дегенде биз жөнөкөй адамды элестетпешибиз керек. Бул киши, мисалы үчүн кээ бир имамдар бар, артында 1000 киши туруп намаз окуйт, 1000 киши анын астында туруп баян угат. Же болбосо кээ бир мечит имамдардын артында деген 5000 киши болушу мүмкүн, кээ бирин 10 000, 20 000 киши болушу мүмкүн. Биз мечит имамдарына биз жөнөкөй карабашыбыз керек. Коомчулугубуз мечитке келип, мечиттеги баян кылып жаткан имамыбыздын, устазыбыздын эмне деп жаткан болсо, ошол боюнча жашоосуну иретке келтирет, жашоосун жашайт дегендейчи. Ошон үчүн биз мечит имамдарыбызга ушундай конкурстарды уюштурабызбы, же башка бир иш-чараларды жасайбызбы, мечит имамдарына кандай иш-чара кылсак дагы ал мындай жакшы болмок да. Канчалык көп иш чараса ошончолук жакшы болмок. Себеби алардын мойнунда чоң жоопкерчиликтери бар. Айтып атпаймынбы, кээ бир мечиттин имамдарынын артында 500 киши же 1000 киши болсо, ошол 1000 кишинин жоопкерчилиги ошол мечиттин имамдын мойнунда турат. Аманат. Аманат. Алар эмнени айткан болсо, тигилер ошого жараша жашайт. Алардын айтып аткан нерселери бул дүйнөлүк нерсе эмес да. Ооба. Акыреттик дагы нерсе, түбөлүк жашоону дагы эске алышыбыз керек. Ошол мечиттин имамдын айтып аткан сөзүнө жараша ошол артында турган адамдардын бул дүйнө жана акыреттик тагдыры чечилип атат. Ошон үчүн алардын мечит имамдарынын жоопкерчилиги ушунчалык коомубузда жогору. Аларды кандай сыйлап, кандай аларга жакшы багытталган иш-чаралар жасасак дагы аздык кылат деп айтар элем да. Баракелде агай. Алла разы болсун. Анан ошол иш-чарадагы 2 умра башбайге. Ошол 2 умра койдук. Кайсыл жактын алымдары, кыйындар алды? Негизи республика боюнча биз 2 имам, республика 2,5 миң имамдын ичинен 2 имам эң алдыңкы упай менен астынан бөлүнүп чыгышты да.
булардын эми атын айтып койбосок болбойт окшойт. Ооба, айтып коебуз. Атын айтып коелу. Көрүүчүлөргө дагы кызык болсо керек. Себеби биздин республика боюнча Атын атасаң куту кийинет дейт. Муктасар Албукая жана Ислам банкинин китептери боюнча тесттик суроо китепчебизде жалпы 70 суроо камтылган. Бул жердеги суроолор чын-чынына келгенде мындай татаал эле суроолор. Баягы китепти окуп алган киши такыр бул суроолорго жооп бериши кыйын. Анан ушул 70 суроонун ичинен эң алдыңкы мындай упай менен республикалык конкурста баш байгени утуп алган 67 упай менен, башкача айтканда 70 суроонун ичинен 67 суроого туура жооп берген имамыбыз бар. Бул Бишкек шаарынын 1-Май районунда Салкын мечитинин имамы Темирбаев Абабакир деген имамыбыз. Баракет. Болсун иш-чарада көрдүңүздөр, баш байгесин алып атканын. Андан кийинки орунда 66 упай менен, бул эми 70 суроодон 66 суроого туура жооп бериш аябай эме да, мындай жакшы жогорку эме да. Бул дагы Бишкек шаарынын Ленин району Маат Кабыл уулу Шаршембай мечитинин имамы Шамов Абдурашид кары. Баракет. Ушул эки киши эң жогорку бай менен эки баш байгени алып кетишти. Бул экөөнүн бирөөсүнө баш байге берип, бирөөсүнө баш байге бербей коюу биз үчүн кыйын болду. Ошол акыркы учурда чечилди да. Негизи биз баш байгеге бир эле жолдомо койгонбуз умрагачы. Муфтиятты бир салым. Анан ошол мезгилде анан кийин урматтуу биздин муфтийибиз Абдулазиз Кары Закиров биз дагы муфтияттан бир баш байге чыгаралы. Анан бир баш байге дарактан чыксын деп, анан кийин ушул эки баш байгени эки жактан бириктирип биз эки умра жолдомо койдук да. Ушундай болду. Андан кийин калгандары баягы жогоруда айттым. Биринчи орунга, экинчи орун, үчүнчү, төртүнчү, анан жетинчи орунга чейин акчалай сыйлыктар менен ушинтип. Болсун урматтуу имамдар, алымдар, баягы алымдын этегин кармаса эки дүйнөдө бактылуу болот дейт. Анан ал алым ушул Куран менен, сүннөт менен алпырат эмеспи, сиз айткандай. Анан мынакей Кудай буйрса ушул 20дан ашык китеп жаздыңыздар. Анан мынакей алыбызга ушул студияга батышынча алып келип берсиз. Анан ушул китептерге токтолсок эми. Китептерге токтоло турган болсок, ооба мен бул котормо ишинде жогоруда айтып өттүм. Ушул университеттеги агайларым жакшы шыктандырып ушул багытка салышкан. Андан сырткары 98-жылдары Манас университетинде китепканасы бар болчу. Анан ошол мезгилде эми Кыргызстанда диний китептер жок эле да. Аябай аз, жок эсе болчу. Анан кийин мен түрк тилин жаңы үйрөнүп, анан динге дагы жаңы мындай кызыгып аткан мезгилим. Анан Манас университетинин китепканасында эме бар. Атайын диний китептердин бөлүмү бар да. Диний адабияттар бөлүмү бар. Анан ушул жерге кирсем эле муш түркчө китептер бар да, диний. Таппаган китебиңди табасың. Баарын табасың. Анан менин күнүмдүн көпчүлүгү эле убактым китепканада болуп калды да. Ушул китептерди алып китепканада отуп окуйм да. Анан ушул мезгилде анан кийин кызыгып Пайгамбарлар баяны деген китепти анан ошол жерден окуганча эле которуп баштадым кыргыз тилине. Анан кийин мен группалаш досторум, түрк досторум спонсор болушуп бир 2023 жылы 2003 жылы биринчи Пайгамбарлар баяны деген китепти чыгарганбыз. Ошондо. Анан кийин канча тираж менен чыгардыңыз? 200 тираж менен чыгарганбыз. Бийиктик басмаканасынан. Жумадин Кадыров агайыбыз жетекчиси болчу. Ошол мээлем келип чыгарып беребиз, чыгарды. Ошондо биринчи китебибиз чыкты. Себеби баягы диний китептер бөлүмүндө китептерди окуп отуруп, ошол маалыматтар кыргыздын ар бир окурманына жетиш керек деп, ошондой бир жүрөгүмдө бир эме болду да, көңүлүмдөчү. Бир түйшөлүк болду да. Түйшөлүп, бул китептерден мен кандай пайда көрүп, мен кандай ушул нерсени рахат алып аткан болсом, ушул китептерден рахат ала турган канча окурман бар. Канча биздин кыргыз жарандары бар. Ошолорго дагы жетиш керек деп аябай түйшөлчүмүн да. Анан ушинтип 2003 жылы ушинтип биринчи китебибиз жарык көрдү. Андан кийин 2005 жылы Сахабалар баяны деген китебибиз жарык көргөн. Андан кийин
башка дагы котормо китептерибиз чыга баштады. Бирок биз китеп жазуу ишине 2010 жылдан кийин баштадык. Толук кандуу китеп жазуу ишине кириштик да. Мен бул жерге алып келе албай калдым. Биз 7-8 жыл 4 халифа китебин иштедик. Пайгамбарыбыздан кийинки саллаллаху алейхи вассалам 4 халифа: Hazreti Abu Bakir, Hazreti Umar, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum. Ошол 4 халифанын өмүр баянына аябай катуу иликтеп 7-8 жыл ошол китепти жаздык. Ал китептери дагы чыккан, мен бул жерге алып келе албай калдым. Кийинки эфирлерде Кудай буйрса алып келе алгандан кийин маалымат берүүгө аракет кылам. Андан кийин пайгамбарыбыздын жубайлары Hazreti Hatice энебиз боюнча, Hazreti Ayşe энебиз боюнча, андан кийин Azvajı Tahirat деп, аруу энелер деп чыгарганбыз. Пайгамбарыбыздын башка жубайлары, анан пайгамбарыбыздын кызы Hazreti Fatime энебиз боюнча. Ошолордун өмүр баяны боюнча дагы китептерди биз 7-8 жыл иштеп, көп маалыматтарды топтоп, анан биз кыргыз тилинде атайын жазып чыктык да китептерди. Ошентип дарак басма үйүндө ошо биз көбүнчө өзүбүздүн автордук китептерибиз басымдуулук кыла баштады 2015 жылдан баштап. Андан кийин албетте биз котормо иштерди дагы көбүрөөк жасап келатабыз, колубуздан келишинче. Анын катарында биз эмеде баштаганбыз, ислам классиктери деген серийни китеп баштаганбыз. Теманагай бул китеп мен сизге алып келгеним себеби да ушул да. Бүгүнкү күндө Түркияны карайлы, Казакстан дагы бизден алга кетип калды. Өзбекстан, мен кече жакын Өзбекстанга да барып келдим, илимий конференцияга. Ал жакта дагы көрүп келдим. Айрым китептер кыргыз тилинде жарык көрүп атат, ооба. Бирок мондай ислам классикалык китептери биздин Кыргызстанда азыр аябай аз. Буга биз аябай катуу көңүл бурушубуз керек. Себеби эмне үчүн? Негизинен ислам дининдеги фундаменталдуу эмгектер, негизги эмгектер 15-кылымга чейин жазылып бүткөн да. Пайгамбарыбыздын 4 халифанын убагында биринчи Кур'ан-ы Керим китепке айландырылган, туура, Hazreti Abu Bakir, Hazreti Umar'дын убагында, кийин Hazreti Osman'дын убагында көбөйтүлүп башка ислам аймактарына таратылган. Андан кийин ошол 4 халифанын убагында эмне болду? Пайгамбарыбыздын хадистери тавил деп коет. Пайгамбарыбыздын хадистерини кагазга жазып топтоо иштери башталды. Андан кийин табийиндердин убагында, сахабалардан кийинки доор табийиндердин убагында мазхабтар пайда боло баштады. Мазхабтардын катарында ошол мазхабтарга жараша фундаменталдуу эмгектер жазылып баштады. Туура, ооба. Мына азыр мен сизге айткан Мухтасар ал-Викоя китеби дагы ушул 13-кылымда жазылган китеп. Билесиңиз? 13-кылымда жазылган. Табийиндердин кийинки багы хадис тармагында, фикх тармагында, тафсир тармагында, же болбосо тасаввуф тармагында, ошол динибиздин баардык илимий тармактарында эмгектер, негизги фундаменталдуу эмгектер 15-кылымга чейин жазылып бүткөн. Мына ошол китептерди биз которуп баштадык да. Кудайым буйрса, мына Мухтасарды баштадык. Андан кийин мына Имам Нававинин Кур'ан адептери деген китеби. Мынте байыртадан бери Имам Навави табийиндердин эмесине кирет, катмарына кирет, ошол доорго кирет. Бул жерде байыртан бери Кур'ан жаттай турган кишилер, Кур'ан жаттай турган шакирттер бул китепти окубай туруп Кур'анга түшпөш керек деген шарт коюшкан алымдар. Мына бул жерде Кур'андын окуунун адеби, Кур'анга болгон мамиле кандай болуш керек, ушул нерсе аябай жазылган. Мисалы үчүн ушул китепти биз кыргыз тилине биринчи жолу которуп туруп жарыяладык. Андан кийин Ибн Хажар ал-Аскаланинин мына биха деп коет, биз муну бирок акыйкатка даярдык деп ат коюп койдук. Бул дагы ошол эң алгачкы жазган ислам булактарынын катарына кирип, бул жерде дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистери, сахабалардын сөздөрү, Кур'ан аяттары ошол акыйкатке
кантип даярданыш керек, ушул боюнча аябай анан кийин балама насаат деген имам Газалинин китеби. Бул дагы ислам классиктери түрмөгүнүн алкагында чыгарганбыз. Бул дагы баягы медресеге дин илимин алам деп келген киши, бала, шакирттер бул китепти сөзсүз окуп туруп андан кийин ошол медресенин эмесине кириш керек. Көпчүлүк баягы салттуу медреседеги хужа тартибиндегилер те мурдатан бери эски имамдарыбыз эмне кылышкан? Бул китепти медреседе сабак кылып киргизишет. Балама наса имам Газалинин себеби имам Газали өзүнүн эң жакын көргөн шакиртине ушул насаатын жазып, кантип дин илимин алыш керек, кантип бул жашоодо жана акиретте бактылуу болуш керек деген өзүнүн баягы концепциясыны ушул балама насаат деген китебине жазып туруп, анан кийин баягы шакиртине арнаган да. Башкача айтканда дин илимин алам деген кишилер ушул китептен сөзсүз пайдаланып, андан кийин дин илимин алышса жакшы болот. Анан былтыркы жылы биз ажылык жана умра сапарына барчу кишилер боюнча керемет китеп жаздык. Муну Каразак Кожаяров устаз менен мен жаздым. Бул китепте көбүнчө Мадинадагы, анан Мекке шаарындагы тарыхый жайлар бар го. Ооба. Тарыхый жайларды биз кыргыз тилинде эме кылдык. Которуп, мындай түшүндүрүп чыктык. Ооба. Сүрөттөп чыктык да. Башка айтканда умрага же ажылыкка сапарга аттанган жарандарыбыз ушул китепти жанына алып ала турган болсо, алдын ала даярданса ушул китепти окуп, ошондо чындап умрадан дагы ажылыктан дагы керемет бир рахатты, керемет бир касиетти сезе алышат да. Себеби биз умрага барганда, ажылыкка барганда жакшы даярданып барышыбыз керек. Жакшы даярданып барбай турган болсок, анда чыныгы баягы умранын рахатын сезе албай калабыз. Мисалы үчүн кээ бир мен умрага барганда кээ бир жарандарыбызды, кээ бир мекендештерибизди көрдүм. Темран агай. Чындап мындай ичимден жаман болдум да. Туристтердей. Мисалы үчүн канчалаган пайгамбарыбыздын сахабаларынын каны төгүлгөн Ухуд тоосунда турат. Бирок ошондой ыйык жерде тургандыгын байкабай турат да, сезбей турат. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе да. Пайгамбарыбыздын равзасына бардың. Равзасына кирерде кандай адептерди сакташ керек, же болбосо карманыш керек деген маселени билбейт мисалы үчүн. Бул нерсени билбей равзага барган киши бул аябай кейиштүү нерсе да. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Даярданып, алдын ала даярданыңыз. Мединада, Меккедеги тарыхый жайлар боюнча, ал жердеги болгон окуялар боюнча пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуңуз, могул китептерди окуңуз. Андан кийин бара турган болсоңуз, чындап умранын аркасын сезесиз деп атам да. Ошон үчүн ушул китепти темага биз жазып чыкканбыз. Албетте бул китептерди алып келгенбиз сиздерге студиябызда калтырабыз. Каразак айыл өзү олия киши да. Бул дагы олия кишилерден 95-жылдан бери умра башчысы, ажы башчысы болуп иштеп жүрөт да бул киши. Ал жерге барганда Хат боюнча да хадис. Хат боюнча дагы ооба. Бул кишинин дагы ушул жашоосунда сабак беришилер да ислам университетинде. Тажрыйбасынан пайдаланып, ошол кишинин айтуусу боюнча ушул китептерди жазып чыктык. Ажайып керемет. Андан кийин Темран агай, мен бул жерде бир нерсени айта кетейин. Айтыңыз. Биз Дарак басма үйүнүн жанына Кен басма үй деп дагы басма үйүбүз бар. Бул жерде биз көбүнчө улуттук каада салтыбызга байланыштуу, улуттук маданиятыбызга байланыштуу китептерди ушул жерден чыгарабыз. Бул жерде мынакей Амантур Акматалиев агайыбыздын Советтер Союзунун мезгилинде кеңеш доорунда чыкпай калган китеби биз кайра чыгардык ушул китепти. Мурда кичинекей жука болуп жашыл китеп болуп чыккан. Ата салты эне адеби деп чыккан китеп болчу. О Советтер Союзунун мезгилинде чыккан болчу. 1985-жылдарда ушул мезгилде чыккан болчу. Анан бул китеп ошол күндө чыкпай калган эле биз кайра чыгарып, бул жерде улуттук каада салтыбыз боюнча бардык маселе ушул жерде камтылган. Ушул китепти элибизге ушундай китепти чыгарганыбызга
Биз ушунчалык кубанабыз да, сыймыктанабыз. Бул жерде баардык баягы биздин элибиздин улуттук каада салтка байланыштуу баардык маселе ушул жерде байланыштуу. Мисалы үчүн биринчи эле балага байланыштуу каада салт жөрөкөлөр карасаңыз, азан чакыруу. Эмне үчүн бизде азан чакырышат, Барабыз биз. Салтыбызда дагы бар, динибизде дагы бар турабы, Балага ат коюу. Кантип ат коюлуш керек, кандай аттар коюлуш керек? Баланы озантуу, сүйүнчүлөө, көрүндүк, жээнтек. Кыскасы биздин баягы төрөлгөндөн баштап ошол бул дүйнөдөн өткөнгө чейинки баардык каада салт жөрөкөлөрүбүз ушул жерде камтылган. Ушул китепти дагы сиздердин студияңыздарга калат бул китептердин баардыгы. Келген окурмандар, бул жана конокторуңуздар бул китептерди сөз менин оюмча барактап кетет го деп ойлойм. Рахмат. Андан кийин акырында дагы мында бир китеп бар. Эми бизде Дарак басма үйүндө, Кен басма үйүндө жалпы бир 50ден ашык китебибиз бар. 50ден ашык китебибиз бар. Ошол китептердин баардыгын алып келе алган жокмун. Айрымдарын алып келип сизерге тааныштырганга аракет кылып атам. Балким башка бир мүмкүнчүлүктөр болгондо дагы студияңыздарга эгерде келип кала турган болсок, Кудай буйрса, бул жерге алып келген, азыркы алып келген китептерибизден башка китептерди алып келип, алар боюнча дагы маалымат бергенге аракет кылабыз. Ооба. Бул чыгыш берметтер түрмөгү деген ушундай бир түрмөгүбүз бар. Бул жерде биз биринчи Мевлана Жалалеттин Руминин Месневи деген китеби бар. Ошол китебин кыргыз тилинде сүйлөтүп чыгарганбыз. Бул түрмөктүн астында дагы биз Кудай буйрса астыбызда планыбызда Ахмет Есевинин Хикметтери деген китебин дагы ушул сыяктуу кылып чыгаралы деп атабыз. Бул жөн эле Месневиндеги икаяларды топтоп неме кылып койгон жокпуз биз. Чыгарып койгон жокпуз. Бул жерде ар бир икаядан алынчу сабактарды чечмеледик. Падышанын карлары жана башка. Ооба. Мисалы үчүн бир мисалы Лейланы көрүүнү каалаган халифа деген аңгеме кыскача. Мунун астында бир канча аалымдардын учкул сөздөрү бар, макал лакаптар бар, элдик нуска, ушул сыяктуу ар бир темага байланыштуу мындай чечмеленген жакшы бир сөздөр бар. Бул китеп дагы Кудай буйрса ошол элибизге, окурмандарыбызга пайдалуу болот деп ишенебиз. Кудай буйрса ушул түрмөктүн астында кийинки түрмөктөрүбүз боюнча дагы айта кетейин. Мисалы үчүн Ахмет Есевин Хикметтери деген китебин чыгаралы деп атабыз. Өзбекстандан Бабурнамасын да ушинтип чечмелеп чыгаралы деп атабыз. Андан сырткары биздин 18-17, 18 кылымда жашап өткөн заманчыл акындарыбыз бар. Ошолордун дагы керемет чыгармалары бар да. Ошолорду дагы казына. Ошолорду дагы биз ушул сыяктуу жөн эле которуп койбостон, же болбосо бүгүнкү кыргыз тилинин адабий тилдин нормаларына салып эле жазып койбостон, аларды дагы чечмелели деп атабыз. Мисалы үчүн Молдо Кылычтын Зилзаласын чечмелесек болбойбу, мисалы үчүн. Керемет чыгармасы бар. Молдо Нияздын чыгармалары бар. Калгулбай уулунун чыгармалары бар. Ушул сыяктуу заманчыл акындарыбыздын дагы китептерине чыгыш берметтери түрмөгү деген түрмөктүн астында дагы астында ушундай чыгаралы деген ойлорубуз бар, Кудайым буйрса. Эң сонун буйрса жаңылыктар алдыда экен да, карай. Жаңылыктар алдында, анан могул жердеги могул китепти дагы айта кетели, Куран Карим. Башында ушуну айтышым керек эле. Бул Казан басмасы менен Дарак басма үйү тарабынан ушундай жеңил окула турган Куран Каримдин арабчасын чыгарганбыз Кыргызчада, Кыргызстандан чыгардык муну. Бул аябай окуганга жеңил. Анан кийин сүрөлөрдүн аталыштары, сүрөлөрдүн паралардын сандары, беттер, мазмуну, анан кийин могул жерде жанагы Куран Каримди окуудагы тажвид эрежелери кандай маанини түшүндүрөт. Ошонун баарын кыргыз тилинде даярдаганбыз. Бул боюнча канча убакытта даярдадыңыздар? Муну биз негизинен бул жазуунун уруксатыны, ушул Казан басмасынын жазуунун уруксатыны биз казак туугандардан алганбыз, уруксатынычы. Алып, анан буларды кыргызчасын даярдаш бат эле болду, бир айдын ичинде эле даярдап койдук алардычы. Ошолорду ушул китепти дагы айта кетейин дедим. Ушул эле хаттагы Куран Каримдин бир аз кичинерээк эмесини биз
Түркиядан бастырып чыгардык. Түркиядан бастырып чыгардык. Бул Түркияда атайын Шамуа кагазы деп коет. Атайын Куран Керим басылган кагаз болчу. Сонун экен, көрүнүшү дагы. Анан бул чакан, анан жеңил, анан окушу дагы сары кагаз болгондуктан окушу да аябай эме. Көзгө дагы эме. Көзгө жакшы. Мында ошол баягы Куран Керимди хатим кылам, Куран Керимди окуймун деген окурмандарыбыз үчүн ушундай бир ыңгайлуу шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Ушундай дагы Куран Керимди чыгарып алып келгенбиз. Эң сонун. Алардын жанында Жапшан деген белгилүү дуа китеби бар. Мундагы биз транскрипциясыны, арабчасын транскрипциясын, анан кийин котормосуну коюп койгонбуз. Буну дагы Түркиядан чыгарып келдик. Бул дагы аябай мындай чөнтөккө салып окуп жүрө турган Алла Тааланын 99 ысымы камтылган дуа китеби бар. Ушул китептерди дагы сиздерге ала келдик. Студияңыздарга. Устаз, Алла разы болсун. Эми бул эмгекти баягы жамаат же болбосо бир ошол дарак үйүндө иштеп аткан көчөгөнүн аркасында көрүнгөн көп инсандар бар. Жамаатыбызда жалпы канча адам эмгектенет? Биз негизи жамаатыбызда мындай темранагай. Биздики көбүнчө диний китептерди чыгарууда биз аябай этият мамиле жасайбыз. Себеби элге диний туура эмес маалыматтын жетип калышынан биз аябай мындай биз үчүн чоң жоопкерчилик бар бул жерде. Ошон үчүн китептерди которгон котормочулардын көпчүлүгү сырттан. Белгилүү устаздарыбыз бар алардын ичинде. Белгилүү котормочулар бар алардын ичинде. Алардын көбүнчө биз сырттан кызматташабыз. Сырттан кызматташып, алар которуп беришкенден кийин аларды биз күчтүү редакторлор менен иштейбиз. Биринчи тилдик жагына. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүз көргөндөй диний китептерде кээ бир тилчилер, кээ бир адабиятчылар, ошол жактагы интеллигент чөйрөсүндөгүлөр диний китептерди эмне үчүн окуй атышат? Себеби алардын баягы биз тилдик жагына көп көңүл бурбагандыктан болуп атат да. Ошон үчүн биздин дарак басмайынан чыккан китептерди интеллигент чөйрөсү дагы кызыгып окусун деп биз алардын баягы тилдик жагынан көбүрөөк көңүл бурабыз. Бул жерде эми баягы котормодо диний адабияттарды жазууда чоң проблемалар бар. Алар боюнча дагы өзүнчө дагы бир маек болгондон кенен токтолгонго аракет кылабыз. Мисалы үчүн эң маанилүүсү бүгүнкү күндө тилчилер өзүнчө диний чөйрөсүндөгү аалым устаздарыбыз өзүнчө кетип калышты да. Китеп жазуу жаатындачы. Эки бөлөк кетип калышты. Мисалы үчүн орток диний терминологияны биргеликте такташыбыз керек болчу да. Мисалы үчүн Улуттук илимдер академиясында белгилүү тилчилер бар. Ошол эле мезгилде тил комиссиясында терминком бар. Бул жакта Ислам университети бар, ал жерде устаздар бар белгилүү. Ошол эле мезгилде муфтиятта атайын илимий изилдөө институту бар. Ошолордун кызматкерлеринин баардыгын башын бириктирип, келиңиздер, орток бир биз кааласак дагы, каалабасак дагы лексиконубузда жаңы диний терминдер кирип кетип атат. Биздин жарандарыбыз, коомчубуз колдонуп атышат аны. Кээ бирөөлөр китептеринде колдонуп атышат. Тилчилер болсо жок, андай кыргыз тилинде андай сөз жок, андай термин жок, биздин орфографиябызда андай нерсе жок деп отура бере турган болсоңор, бул жакта кетип атат. Сизге карабайлы китептер чыгып атат. Ар бир аалым, ар бир устаз өзүнүн мындай кандай десем, өзүнүн каалоосу менен терминдерди колдонуп атышат. Кээ бирөө Алла Таала деп атат, кээ бирөөсү Аллах Таала деп атат, аягына х коюп атат мисалы үчүн. Кээ бирөөсү мен арабияда окуп келгенмин, мен пайгамбарыбыздын атын айтканда Мухаммад деп айтышым керек деп атат. Кээ бирөөлөр болсо жок, биздинде илгертен бери эле ата бабаларыбыз жапжакшынакай эле Мухаммед деп эле айтып келип атпайбы? Мухаммед деп эле жазалы деп атат мисалы үчүн да. Ушул сыяктуу толгон токой диний терминдер бар. Булардын баардыгын бүгүн башыбызды бириктирип диний терминдердин орфографиялык бир эрежесин иштешибиз керек. Бүгүнкү күндө агылып келип аткан ошол дин аркылуу, дин илим аркылуу агылып келип аткан диний терминдерди бүгүн иретке келтирип, кыргыз тилибиздин орфографиялык эмесине киргизбесек,
аябай чоң проблема бар да бул жакта. Ошон үчүн биз сырттагы окурмандар менен күчтүү редакторлор менен, тилчи редакторлор менен иштейбиз. Бул жактан аалым устаздарыбыз китептерди которуп беришет, жазып беришет. Бул жактан тилчи агайларыбыз, окумуштууларыбыз ошол жагынан карап атышат. Чырайына чыгарып атышат. Андан сырткары корректор, анан биздин өзүбүздүн штатта атайын могул китептердин мукабасын жасагандарга дизайнер, графикалык дизайнерлер дейбиз. Муну иштеген балдарыбыз бар. Андан сырткары ишкини верстка деп коюшат. Ишки калыпка салган жагын иштеген өзүнчө балдарыбыз бар. Штатта иштеген балдар. Анан бул дагы бир китеп үчүн бүгүнкү күндө баягы заманбап эмени карманыш үчүн бул дале керек экен да. Ооба, сон. Анан кийин бул нерсени карманбасак дагы болбойт экен. Анан китептерибиздин баардыгы баягы тилдик жагынан, диний маалыматтын тууралыгы жагынан биз аябай катуу көңүл бурабыз. Андан сырткары буга чейин чыгарган китептерибиздин баардыгы мусулмандар, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасында фатва бөлүмүнүн уруксаты менен чыгып аткан. Эми азыр жаңы мыйзам боюнча мындан кийинки китептерибиз, Кудайым буйруса, азыр дин комиссиясы менен сүйлөшүп атабыз бул маселени. Мындан кийинки китептерибиздин ошол уруксаты дин комиссиясынын уруксаты менен чыгып баштайт, Кудайым буйруса. Иншалла. Агай өтө көп куттуктоолор. Өтө көп баягы мындай жүрөкчүлөр келип атат. Анан китептер, көп китептер чыгып туруп, Алла ыраазы болсун. Бул китептер кайсыл жерден алсак болот, даректери кайсыл жерде айта кетсеңиз дейт. Биздин Дарак басма үйүнүн, Кен басма үйүнүн өзүнүн атайын китеп дүкөнү жок. Бирок ошол Бишкектеги жана башка Ош, Жалал Абад, башка шаарлардагы баардык китеп дүкөндөрү менен биз иштешебиз. Биздин китептерибиз ошол жактан мындай окурмандар таап окушса болот. Андан сырткары биз өзүбүздүн интернет сайтыбыз бар, тиркемебиз бар. Ошол Дарак букс деп кирсе, ошол жактан дагы биздин китептерибиз тапса болот. Анан кээ бир китептерибиздин азыр биз аудио китептерин даярдап атабыз, аудио форматыны. Анан электрондук вариантын дагы даярдап атабыз. Алар да ошо сайттан алып эме кылса, колдонушса болот. Сон биякта суроолор келет. Канча бир туугансыз? Анан ошол бир туугандардын баардыгы дин илим алганбы? Кайсыл кесиптерди аркалайт? Негизи менин атам, Кошубак атам, 2 жогорку окуу жайды бүтүргөн киши болгон. Ош шаарынан англис тил факультетине, анан Бишкек шаарынан сырттан тарых факультетин бүтүргөн. Өзү илимдүү киши болгон. Апам Айсалкын, апам аты Айсалкын, апам өзү айылдагы чоң молдонун кызы болгон. Анан биздин илим чөйрөсүнө түшүүбүзгө атам себепкер болгон. Ал эми ыйман жагына мындай көңүл бурушубузга негизинен ошол апам себепкер болгон. Эне мектепте айткан медресе. Ооба. Апам өзү 9 жаштан баштап орозо кармап, намаз окуй баштады. Бүгүнкү күнгө чейин орозосун дагы, намазын да калтырбай келет да. Ошондой мындай динге аябай эме берилген киши. Атам болсо 45 жыл мектепте мугалим болуп иштеди. Мугалим болуп иштеп, ооба, анан 76 жашында дүйнөдөн өттү 2013 жылы. Атам бизди ушул жогорку окуу жайга сөзсүз окушуңар керек. Атамдын бир сөзү бар эле да. Силер айылга келип сугатчы боло турган болсоңор дагы сабаттуу сугатчы болушуңар керек дешчү да. Сөзсүз жогорку окушуңар керек. Жогорку окуу жайын сөзсүз окушуңар керек. Илим алышыңар керек деп атам ушул нерсени көп айтчу. Апам болсо бизге ошол 12 жашыбыздан баштап мындай чыбык менен чаап жүрүп эме кылган да, орозо карматып, намаз окутуп эметип баштаган да. Бизге ошол апам менен атамдын көп эмеси мындай жашообузга көп таасир тийди. Негизинен биз 6 уул, 4 кыз, 11 тууганбыз. Анан негизи апам баатыр эне болуп 13 төрөгөн экен. Үчөөсү ошол кичинекей кезде каза болгон экен, чачап калган экен. Анан 11 туугандын ичинен эң чоң эжем, Гүлбайра эжем,
67 жылғы болчу. 45 жашында 2011 жылы каза болуп калды, рак оорусуна чалынып калып. Эжем дагы ошол 25 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Негизинен биз ошол 6 уул, 4 кыз бардыгыбыз жогорку атам жогорку окуу жайына окуткан. Менден улуу агам бар, Медербек Идрисов деген агам. Ал киши ошол Кассиден араб факультетин бүтүрүп 2003 жылдан бери Ишенал Арабаев университетинде, Чыгыштан институтунда араб тилинен сабак берет. Канча китептердин автору? 20 жыл окуган, 20 жылдан ашып калыптыр. 20 жылдан ашып убакыттан бери агам ушул жерде кээ бир арабча китептерди жазган. Сөздүктөр. Арабча, кыргызча сөздүктү жазган, анан арабча, кыргызча сүйлөшмө жазган. Андан кийин 3 томдон турган араб тили деген, араб тилин үйрөтө турган окулук даярдаган. Ушул сыяктуу ал да өзүнчө мындай чыгармачыл, илим жолундагы киши. Анан башка бир туугандарым дагы ошол өздөрүнүн кесиби боюнча, кээ бирөө англис тилчи. Андан кийин дагы башка тармактарда ошол өздөрүнүн кызматтарын кылып жүрүшөт. Бардыгы 5 вакыт намаз окушат. Бардыгы ошол динге аябай маани беришкен. Биздин ошол үй бүлөбүз менен ошондой бир Илимпостун үй бүлөсү десек болот, карасаңыз, ак канаттан суагат деп атпайсызбы? Мен Дарак басма үйүнөн чыгарган китептеримди биринчи чыккан эле Сыясы Кургайлыкты ошо бир туугандарым окушат. Биринчи сынчылар. Биринчи келип ошолор талап кетишет. Редакторлор. Алып ошолор окушуп, анан өздөрүнүн пикирлерин айтышып, айтор бардыгы алхамдулилла, шүгүр. Алар да ушул Медербек агайыбыз дагы бизге студияга келип келет. Биз менен көп кызматташат. Кечээ эле сүйлөштүк, ушул Карамыкта жүрөм. Бир жуманын артып бир жерге барып калам деп саламын айтты да. Демек, айтайын дегеним ушул үй бүлөлөр болот да мындай. Кыргызстанда, кала берсе башка өлкөгө үлгү өрнөк боло турган. Үй бүлөлөр болот, айылга үлгү болот. Анан негизгisi ушул баягы Алланын сөзүн аздектеп, аны которлоп, тафсирлеп, жеткирүү максатында болуп атпайбы? Анан Медербек агайдын дагы эмгектери өтө чоң. Анын китептеринен канча деген адамдар Алланы тааныды, пайгамбарды тааныды. Анан мына сиздин китептериңиз Алла разы болсун. Демек, бул жерде баягы мындай эл менен болгон кайтарым байланыш кандай сиздерде? Ушу азыркы кээ улумун айтып калат агай. Мындай азыркы жаштар китеп окуп кое калды дейт. Тескеринче карасаң, электрондук болсун, мындай болсун, баягы колтугуна китеп кармап, жанагындай той топурларда барып китептерди белек кылып аткан бир модага айланып баратат. Китеп тойлор дейбизби? Туура айтасыз. Мындай да, Темран агай. Бир учурда башка өлкөлөр деле бул нерсени башынан өткөргөн. Бир мезгилдерде баягы технология ушунчалык өнүгүп кеткендиктен коомчулук, өзгөчө жаштар ошол гаджетке, телефонго, интернет, соц тармактар, ушулардын көпчүлүк баягы жаштарыбызды башка бир нукта буруп кетти да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ушундай бир нерсени, процессти баштан өткөрүп атабыз. Бирок ошондой учурда биз аларга бир альтернатива катарында бир нерсе сунушташыбыз керек болчу. Балким бул мамлекеттик деңгээлде же болбосо белгилүү бир мекемелер тарабынан бул нерсе катуу колго алыныш керек болчу. Мисалы үчүн китеп жаатында деле ошондой да. Мындай китептер бүгүнкү күндө албетте мындай аябай жакшы, жогорку деңгээлде окулуп атат. Биз кыргыз коомчулугу ушундай бир китепти көп окуган, окурман китепкөй коомбуз деп айткандан азырынча албетте алыспыз. Себеби азырынча эрте. Бүгүнкү күндө китепти окубай жүргөн, китеп окуу маданияты бизде бир топ эле мындай аксап атат. Чынын айтканда. Көпчүлүк жаштарыбыз китеп окубайт. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө бизден баягы китептин чыгарылышы, анан таралышына байланыштуу бул нерселерге анализ жүргүзөбүз да. Туурабы? Ооба. Мисалы үчүн жаныбыздагы эле Казакстанды эле алалы. Казакстанда балким алардын элинин көптүгүнөн дагы байланыштуу болушу мүмкүн. Эгерде ошол менен карай турган болсок, бир китептин чыгып таратылышы Казакстанда 5000ден 10000ге чейин да. Жөнөкөй китептер чыгат, 5000, 10000 тираж менен чыгат да. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда
ашып барса биз 1000 нуска менен араны чыгарып атпайбызбы? Болбосо 500 нуска менен чыгарабыз. Ошону дагы 1 жылда сатып түгөт алабызбы деп аябай ойлонобуз. Башка мисалы үчүн Түркияда болсо бир китептер жөнөкөй бир нуска эме биринчи басылышында мисалы үчүн 50 000 100 000 тираж менен чыгат да. Аларда деген эме бир чети эл көп, элдин саны көп. Экинчи жагынан талап бар. Талап окумандардын баягы эмеси ошондой, талабы ошондой. Ошол жагынан биз анализ жүргүзүп караганыбызда биз Кыргызстанда азыр дагы деле мындай ушундай өнүгүү же болбосо ошону бир жакшыртуу процессинде баратабыз деп айтсак туура болот да. Анан албетте биз конкурстарды уюштурабыз, китептердин презентацияларын жасайбыз. Могул китеп деген мен өзүм окудум ушуну. Менин жашоомо ушундай жакшы пайдасын тийгизди ушул китеп. Ушул китеп сиздин жашооңузга пайдасын тийгизсин. Келиңиз окуңуз деген нерсени биз ошол презентация аркылуу, конкурстар аркылуу же болбосо мындай атайын акциялар аркылуу ушул нерсени окумандарга жеткизгенге аракет кылып атабыз. Бирок бул нерсе мындай дароо эле болуп кетпейт экен. Бул акырындык менен убакыт талап кыла турган нерсе экен да. Убакыт керек. Ооба. Мисалы үчүн биз бир китепти окумандарга таанытыш үчүн 1 жыл, 2 жыл убактыбыз кетет да. Окуман ошол нерсенин даамын сезгенден кийин анан кийин талап кылып баштайт. Могу китебиңиз аябай жакшы турбайбы? Дагы барбы биз алалы, башка жака тараталы депчи. Ошон үчүн айтып коеюн, мен 2015-тен бери китептерди мындай кызуу чыгарып баштап, 2015-тен бери 2015-те чыгарып аткан китебимди 2020-дан кийин уже окурман түшүнүп анан талап кыла баштады да. Ортодо 5 жыл убактым кетти да. Мындай карагандачы. Ошон үчүн баягы китептерди дагы мындай элге жеткизүүдө чын айтканда көп эмгек талап кылынат. Бирок Кудайым буйрса биз баягы эме кылып мындай үмүтүбүздү үзүп, ой окубайт экен эчким, же болбосо эчким мээнетти эчким түшүнбөйт экен деп таштап салган жокпуз. Колубуздан келишинче аракетибиз кылып, бүгүн түшүнбөсө эртең түшүнөт. Балким Эртең болсо бүт күн түшүнөт. Дагы 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин түшүнөт. Бирок акырында баары үрөн сейилип атат. Үрөн сейилип атат. Бирок акырында баары түшүнүшөт. Ошону түшүнгөндөн кийин андан кийин балким баягы окурмандар иншалла пайдасын көрөт го деп ойлойбуз да. Эң сонуна кай. Анан биз жана жогоруда имамдар боюнча дагы бир нерсени айта кетишибиз керек. Мен ошол аалымдардын жашоосун көп окуйм да. Ошондо аалымдардын жашоосун окуп отуруп, мен имамдардын баардыгыны аалым, баардыгыны баягы устаз катарында көрөм да. Мечит имамдары. Себеби алардын коомдун астындагы жоопкерчилиги аябай чоң. Ислам тарыхында Харун Решит деген бир падыша болгон. Сиздер билесиздер. Анын аялы Зубайда деген аялы болгон экен. Аялынын экөөнүн ортосунда бир маселе пайда болуптур дагы. Аябай көпкө чейин бул созулуп кетиптир. Анан ырбап олтуруп бул нерсе анан ажырашууга алып келет экен. Анан кийин аябай ачуусу келгендиктен Харун Решит падыша айтыптыр. Болду, эми экөө жашабай эле коелу. Эртең менен багымат намазында азан айтылганга чейин сен мен башкарып турган ислам мамлекетинин чегинен чыгып кетпей турган болсоң, сага талак болсун дейт экен. Ошондон кийин ислам аалымдары чогулушуп, бул маселени кантип чечебиз? Падышабыздын үй бүлөсүн кантип сактап калабыз депчи. Караңыз, мечиттин имамдарынын ушул жерде маанилүү эмеси. Аалымдардын. Кантип чечебиз деп бүт аалымдар топтолуп келишип, анан кийин эч эле чече албай коюшуптур. Анчалган аалымдар топтолушуп бул маселени кантип падышабыздын үй бүлөсүн сактап калабыз депчи. Ошондон кийин имам Абу Ханифанын рахматулла алейх талабасы, шакирти имам Абу Юсуф, ошол мезде көзү тирүү экен. Анан ошого келишиптир. Себеби ал кишинин илимдүү экенин баары билишет. Ушундай бир маселе бар. Кантип чечсек болот ушуну депчи. Биз чече албай атабыз. Бизге жардам бериңиз.
Ошондон кийин имам Абу Юсуф айтат экен, бул аябай жеңил маселе экен. Муну оңой эле чечип койсо болот дейт экен. Көзү карабайсызбы? Баягы илимдүү адамдын чындап баягы көз карашы башка. көз карашы башка, Бүркүн сыяктуу. караңгыда чындап жарык чачкандыгы ушул жерден көрүнөт да. Алымдар караңгыда жарык таппай кыйналып аткан мезгилде бул киши эмне атат? Оңой эле мен чечип коем деп атат. Кантип чечесиз? Биз чече албай атабыз. Ошондон кийин имам Абу Юсуф айтат. Биздин падышабыз Харун эль-Решид бүткүл ислам мамлекетинин падышасы, бүткүл ислам мамлекетинин аймагына ээлик кылышы мүмкүн дейт. Бирок билип койгула, Аллах Тааланын үйүнө эч ким ээлик кыла албайт дейт. Башкача айтканда, мечит. Мечит Аллах Тааланын үйү. Ага эч ким ээлик кыла албайт дейт. Ага Аллах Таала гана ээлик кыла алат дейт. Падышанын аялын алып келип, мечитке отургузуп койгула, эртең менен багынатка азан айтылганга чейин мечитте болсун дейт. Болду. Азан айтылгандан кийин кайра үйүнө барып жашай берет дейт. Талак түшпөйт дейт. Себеби мечиттин иши Аллах Тааланын ээлигинде, ал падышанын ээлигинде эмес дейт. Караңыз, кандай? Ушинтип баягы камылдан кыл сургандай ушундай маселени оңой чечип туруп, алымдарды жолго салган дейт. Эң сонун. Ошон үчүн бул биз имамдарыбызды канчалык мындай китепти көп окутуп, алардын сабаттуулугуна, илимине канчалык көп арттырсак, биздин коомубуздагы чечилбей жаткан ушул сыяктуу түйүндүү маселелер тез эле чечилет, Кудай буйрса. Иншалла. Ай, Алла разы болсун. Баягы алым менен отурсаң тез эле убакыт тез өтөт дейт. Ошол сыяктуу убактыбыз да соңуна келип калды. Келечек пландар жөнүндө айтып бер, анан бир себепсиз жыйынтыктасак. Мен келечекте тигиндей кыла коем, мындай кыла коем деген аябай чоң бир максаттарым жок. Бирок эң баягы баардыгыбыздын эле эмебизде, көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздөгү нерсебиз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы иштер жасаганга аракет кыла беришибиз керек. Алдындагы пландар дегенде ушул темалар. Алла Таала эгерде чындап ушундай бир коомубузга пайдалуу китептерди чыгаруудан бизден ыраазы боло турган болсо, биз ушул ишибизди уланта беришибиз керек. Садака-и жария, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат го. Садака-и жария. Не дейт? Адам көз өткөндөн кийин дагы амал дептери жабылбай, ошол сооктору келип тура турган бир садака-и жария иштерибиз болуш керек. Мен ойлойм, бул китептер дагы ушундай. Мисалы үчүн Убайдулла бин Масуд рахматуллаху алейх 13-кылымда ушул китепти жазып кетиптир, 13-кылымдан бул кишинин амал дептери жазылбай, ушул китептин айынан эмне болуп атат? Ага деген сооптор агылып баратат да турабы? Ошол сыяктуу эле биз дагы ушул китептер аркылуу мисалы үчүн Аллах Тааланын ыраазычылыгына ээ болобуз. Балким акыретте ушул китептердин жардамы менен азаптан кутулуп калышыбыз мүмкүн. Биздин максатыбыз эле ошол. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн алдыда ушундай пайдалуу китептерди чыгарганга аракет кыла беришибиз керек деп ойлойм да. Анан бирок ошол эле мезгилде китепти жазып коюу темалар сиз дагы жакшы түшүнөсүз. Өзүңүз да баягы интеллигент өкүлдөрүнөнсүз. Китепти мен жазып койдум. Болду эмес. Бирок ушул китептеги жазган нерселерибизди биринчи кезекте биз өзүбүз жашашыбыз керек. Биз канчалык өзүбүз жашаган нерсени жаза турган болсок, окурмандарга ошончолук жугумдуу болот. Ошон үчүн бир окурман могул китепти алып ушунчалык пайда көрүп аткан болсо, демек ошол нерсени биз жугумдуу кылып окурманга сунган болуп эсептелебиз. Ошон үчүн жазып аткан китептерибизди дагы биз өзүбүз мүмкүн болушунча жашаганга аракет кылалы деген бир эмебиз бар, максатыбыз бар. Эң сонун агай. Аслында ошол сыяктуу китептерди көбүрөөк чыгарганга аракет кылалы деп атам. Анан бул жерде Мевлананын жакшынакай бир сөзү бар да, Темран агай. Ошол нерсени эгерде сиз туура көрсөңүз, мен окуп коеюн дагы. Анан ошол менен сөзүбүздү жыйынтыктаганга аракет кылалы иншалла. Мевлана Желалеттин Руми 15-кылымдарда, 12-кылымдарда жашап өткөн, Анадолу жергесинен чыккан белгилүү ислам аалымдарынан, тасаввуф аалымдарынан болуп эсептелет. Бул кишинин мындай бир жакшынакай бир сөзү бар экен.
Кайрымдуулук жана боорукердик адамдыктын белгиси. Каардануу жана кумарбоздук айбандыктын белгиси дейт. Анан бул жерде могул сөзү мага аябай жакты да, Темран агай. Караңыз. Жоомарттыкта жана жардамда шаркырап аккан суудай болуңуз. Жоомарттыкта, берешендикте, кол ачыктыкта шаркырап аккан суудай болуңуз. Кандай керемет сөз. Боорукерликте жана мээримдүүлүктө деп атат. Карасаңыз, боорукерликте жана мээримдүүлүктө жадырап тийген күндөй болуңуз дейт. Баягы коомго сиз кандай пайдалуу болушуңуз керек, сонун сүрөттөп берген да. Бирөөнүн кемчилигин жашырууда, биз көбүнчө бирөөнүн кемчилигин жашырууда аябай кыйналабыз го. Темран агай. Биз үчүн кыйынга турат го, болбой эле айтып жиберебиз го. Караңыз, бирөөнүн кемчилигин жашырууда караңгы түндөй болуңуз. Караңыз, караңгы түндө эч ким эч нерсени көрбөйт, эч нерсени укпайт. Караңгы түндөй болуңуз. Каарың келип ачууланганда эмне кылышың керек? Каарың келип ачууланып атасың. Тил катпас балыктай болуңуз дейт. Балык тил катпай жатып берет го. Токтоолукта жана жөнөкөйлүктө көтөрүмдүү жердей болуңуз. Жер ушундай бир бузукулук, жаман иштер болуп жатса дагы жер бизди көтөрүп турабы, Жердей көтөрүмдүү болуңуз. Чыдамкайлыкта чалкып жаткан деңиздей болуңуз. Кандай болсоңуз дагы ошондой болуңуз. Же кандай көрүнсөңүз ошондой болуңуз. Анткени адебиңиз сиздин жүзүңүздөн көрүнүп турсун. Сиз ички дүйнөңүздөгү ыйманыңызды, сырыңызды эч качан жашыра албайсыз. Ишиңизде кандай болсоңуз, сыртыңызга ошол нерсе чагылат. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөн, сиздин кыймыл аракетиңизден, керек болсун сиздин мимикаларыңыздан, жүрүм турумуңуздан, сиздин ички дүйнөңүздө кандай адам экениңиз сөзсүз сырткы дүйнөңүзгө чагылып турат. Ошон үчүн кандай болсоңуз, ошондой көрүнүңүз, же кандай көрүнсөңүз ошондой болуңуз деген сөз ошондой айтылат. Чоң рахмат агай. Алла разы болсун, алдындай болгон убакытты бөлүп келип. Алла разы болсун. Мен азыр бул китепти ачсам, ошол 305-бетте ушундай балким элибизге окурмандарга бир таасир болот деген ойдо ошол эфирди жыйынтыктайын деп атам агай. Жесирге жемиш, жетимге жеңиш, жөөгө улоо, жалкоого мээнет, жалгызга эрмек. Иштерманга кут, саранга жут, ушакчыга уу, ак ниетке туу, бакылга тар, бапырга бай бол деп, Омин, Аллаху акбар деп Белек Солтоноев агайыбыз айтат. Мынакей колумда ушул улуттук каада салт, нарк насил керемет китеби колума тийди. Мына бул ушул китепти алып, элибизде, жерибизде ушул дин менен, салт менен, нарк менен жашаган азаматтар көп болсун деп бүгүнкү талим программасын жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин элибизде тынчтык, ынтымак, ыйман, китеп окуган, китеп көй, китеп тойлор болгон Кыргызстан болсун деп жыйынтыктайбыз. Саламаттыгыңыздар.